Салам достор, бүгүн биз сиздер менен WhatsApp жана Telegramдагы сурат видеолорду кантип телефонго жүктөтпөй, телефондун памятын толтурбай иштетүүнү үйрөнөбүз. Баарыбыз эле билгендей, бизде группалар көп. Группадан келген сүрөттөр, видеолор, голостор аябай эле көп жана алар телефондун памятын өтө көп ээлеп калат. Биз WhatsAppка киребиз дагы. Ал жерден группалардын ар бирине кирип, группага киргенибизде мындай видимость медиа деп чыгат. Ушул баскычты басып, астындагы нет дегенди тандап окту басып коебуз. Ошондо бизде видео группадан келген голостор, сүрөттөр, видеолор телефонго өтпөйт, WhatsAppта группанын ичинде гана калат. Ушинтип ар бир группага кирип, видимость медиа дегенди басабыз да, ал жерден нет дегенди тандап окту басып коебуз. Эми Telegramга киребиз. Telegram бул телефондун памятын эң көп ээлеген приложение болуп эсептелинет. Бул жакта загрузка болгон видеолор, голостор, сүрөттөр эч качан өчпөйт. Ошондуктан телефондун памятын көп ээлейт. Биз бул жака киргенибизден кийин настройканы басып киребиз. Настройканы басып киргенибизде бизде данные и память деген бар. Ушуну басып киребиз. Бул жерге киргенибизде эң жогоруда использование памяти деген бар. Аны басып киребиз. Мынакей менде уже 1,7 гига памяты ээлеп турат. Айтисти кеш кылабыз. Айтисти кылгандан коркпоңуз. Мага келген смстер же группадан, каналдардан келген смстер, сурат видеолор өчүп калат деп ойлобоңуз. Алар өчпөйт. Болгону аларды кайра көрүү үчүн кайрадан загрузка кылыш керек болуп калат. Эми биз Telegram өзүнүн памятын өзү тазалоосу үчүн жогорудагы ушул жерди 3 күнгө чейин азайтырып коебуз. Ошондо биз 3 күндөн алдын көргөн сүрөт видеолор, загрузкалар, кинолор автоматтык түрдө Telegramдын памятынан өзү өчүп, биздин телефондо память ээлебейт. Ошентип койсоңуз болот.